Assalamu alaikum rahmatullohi barakatuh. Hurmatli ko'rarmanlar, nazaringizda men Muxtiyar Artanbek. So'radingizlar, javob berem rubrikasында dag'in кезектеги суроого жооп беребиz. Демек, Атамбаев Аким деген биздин көрөрманыбыз сурапtır. Assalamu alaikum туугандар дейт. Ва алейкум ассалам. Менде өтө чоң чечилбеген маселе бар. Суроо мындай. Менин өз апам Инжил китебин окуп, Иса Машаякка сыйынып кетти. Кантип кайтарып алсам болот ислам динине? Сураныч, Муктек байке, ушул суроомо да жооп бериңчи, өтө зарыл дейт. Аким, урматтуу тууганым, буга бизге берилген убакыттын ичинде жооп берүү өтө кыйын. Өтө кыйын. Анткени ар бир мисал өз алдынча кароону талап кылат. Анткени бул адам тагдыры, адам бул жашоодо гана тагдыр эмес, акыретте да чоң маселе. Акыреттин да чоң маселеси. Бул иман маселеси оюнчук эмес. Иман маселесинин муну жашоодо таасири бар, муну жашоодо зор орду бар, жана акырет да ушундан көз каранды. Ошондуктан муну берилген убакыттын ичинде эле жеңил ойлуулук менен бир нерсе айтып коюу бул туура эмес. Ошондуктан бул маселени балким эгер сиз убакыт табасызбы же бир Аллах насип этсе, муну көзмө көз отуруп, шашпай бүт кырдаал менен таанышкандан кийин балким бир ой аракет кыларбыз. Бирок ошого карабай сизге бере турган бир кеңеш бар. Жана кимден тегерегинде мына ушундай окуялар болуп аткан болсо, балким аларга да мына ушу биздин жообубуздан бир пайда чыгаар, бир көргөзмө чыгаар. Канткенде да сиз энеңизге катуу сүйлөбөңүз. Мына ушул менин кеңешим. Канткенде да энеңизге катуу сүйлөбөңүз. Биз ата-энелерибизге сот эмеспиз. Ата-энелерибиз балким бизге сот. Бирок биз ата-энелерибизди тилдегенге, урушканга этият болушубуз керек. Ата-энеңизди, аял киши тез таасирленет. Балким бир ситуация болду, балким алданды, балким акча маселеси, мен билбейм кандай кырдаал болду. Демек, энеңиздин жумшактыгынан пайдаланды. Сиз да энеңизди жумшактык менен кайтарууга аракет кылыңыз. Колуңуздан келген бүт мүмкүнчүлүктү иштетиңиз. Бирок бул мүмкүнчүлүктөрдүн барды жакшылык болсун. Кызмат кылыңыз. Өзүңүз үйрөнүп даават кылыңыз. Дааватты билген адамдарга жолуктуруңуз. Коюңузчу колуңуздан эмне келет баарын кылыңыз. Бирок бири дагы жамандык болбосун. Мына ушул менин кеңешим. Сиз го энеңиз Иса Машаяк деген бир сектага кирип кетти. Канчасынын энеси атеист. Кудайга ишенбейт. Бирок алар эчтеке дебейт го балдары. Демек, энеге болгон мамиледе этият болуш керек. Эне сизди барып 9 ай көтөрдү. Омурткасы сыздады. Биздин динибиз ата энесине жакшы мамиле кылгандар дейт. Башка динге өтүп кетсе, ата-энеңе зомбулук кыл, ата-энеңди уур, же тилде, же көңүлүн калтыр дебейт. Өтө адептүү абалда, адеп абалында даават кылабыз, бирок көңүлүн ортпайбыз. Эгер ушул нерсеге сабырыбыз жетпей атса, такатыбыз жетпей атса, бул ишти токтотобуз, бирок кызматыбызды токтотпойбуз. Уулдугубузду бажарабыз. Алар биздин бейишибиздин дарбазасы. Демек, аларга биз кызматыбызды аябайбыз. Мээрим канатыбызды жаябыз. Эненин толготуудагы бир онтоосунан да кутула албайбыз. Эгер башка сектага өткөн болсо, дүйнө таанымын өзгөртүп, Кудайын чаңган болсо, ал энеңиздин өзүнүн проблемасы. Энеңиздин Аллахы менен болгон, жаратуучусу менен болгон энеңиздин өзүнүн маселеси. Энеңиздин өзүнүн проблемасы, сизге да проблема болушун каалабаңыз. Энеңиз өзү Аллах менен проблема жаратып алды, сиз Аллахыңыз менен бир проблема жаратып албаңыз. Сиз абайлаңыз. Жакшылык менен кызмат кылыңыз, уулдук адебинде даават кылыңыз, жана бүт мүмкүнчүлүктөрүңүздү жумшаңыз, өзүңүз намаз окуңуз, дуа кылыңыз. Жана бул маселени жеңил ойлуулук менен чечпеңиз. Мына ушундай.
Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биз Аким Атамбаев деген көрөрманыбыздын суроосуна жооп берип, кимге мына ушул жооптор кызык болсо, пайдалуу болсо, башкаларга да жайып коюшуңдарды, жайылтууңуздарды суранабыз. Бизге суроолор болсо, кайрылыңыздар, акылыбыздын жетишинче жооп берген аракет кылабыз, каталарыбыз болсо, оңдоңуздар. Assalamu alaikum. Allah ya